закон бар, соттолгондорго. Biri sottolgun emasmiş. Biri yani Кичине эле соттолуп турбу? Биринчиси соттолуп туруп, экинчиси кичине эле соттолуп турбу? Болбойт андай. Анан эл мына элге биз силерге бийликти элге өзүңөргө берип атабыз да колуңан да. Карабы. Саламатсызбы, Садыр Нуралиевич. Хош келипсиз биздин районго. Мен Кашка суу айыл өкмөтүнө караштуу Ат суу айылынан болом. Ат суу айылы билсеңиз керек. Ат 3000 Мамазиев Абдымалик атым. Биздин айыл 3100 метр бийиктикте деңиз деңгээлинен, ал жерде 400 козор жашайт. Биздин көйгөйүбүз 95-жылы үлүш жер алганбыз 70 сотукта. Ал жерибизди 2022-жылга чейин жакшынакай иштетип келгенбиз. Ал жерде талаш жок. Баардыгы өзүнүкүдө иштейт. Бул жерден бир көйгөй чыгып, 22-жылы 98-жылы чыккан токтон 22-жылы бизге жетти. 22-жылдан бери ошол жердеги пенсияга чыга турган адамдар, жөлөк була тургандар жерин жок деп, азыркы күндө бир 4-5 адам 4 жылдан бери оштон чечим чыгартып келди. Ар бири өзүнө барганда дагы ол жерде чечимди сот бир эле жол чыгарып бербейт экен. Bir жол барганда эле 6-7 жолу ора болуп, 6000 сомдон 7000 сомдон акчасын кетирип, баягы адвокат жалдап, ага акча берип, элдин кыйынчылыгы ушун азыркы мезгилде аябай оор болушту. Ошону Ат суу элдин атынан сизге ошону жеткирген келдим. Сизден суранып, ошол 98-жылга чыккан токтомду жокко чыгарып берүүңүздү сурап кетебиз. Социалдык жактан кимдер бар? Жок берет. Эмне андай болуп калган? Бул иш боюнча мындай кылайлык, могу жыйындан кийин мага кайрылсаңар, соттон чечим чыкты деп атпайсызбы? Мен бүт баарын иликтеп, ушул туура жолду көрсөтүп, ушул мыйзамда каралган тартипте арызыңарды бересиздер. Өкмөткө берген акимчиликтен, катастырдан бул нерсе чечилген жок. Бул барып туруп, бошто барып туруп, ошол жерден адвокат жалдап, ар бир адам өзүнчө барыш керек экен. Ар бир адам барганга 24 дыйканчанын жери жок, нөл азыр. Ошол нөл болгондуктан ошол элдин баардыгы ошко барып, баягы чечип келгенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол бир токтомду чыгарган 98-жылкы токтом, 20 жыл жашап туруп, 20 жыл башып. Кече сенирип, анан бизге келип түшүнүп көрсөтүп атат. Мен түшүндүм. Түшүнүктүү, мындай болгон, мен деле түшүндүм уже. Сот, кадастр, аким үчөөңөр ошол 24 кишини чогулткула дагы бул маселени чечкиле бир жагынан. Түшүнүктүү, мыйзамдуу жагын карагыла, канчалык жардам керек болсо ошончолук жардам менен чечкиле. Керек. Assalamu alaikum. Sadır Nurbaşoğlu, jana uşunda da o sentrden kelgen imamlar. Bizim çoğunayga kut gelişler meni ekele göygöyüm var. Benim göygöyüm sos boyunca ayarın 78'ge çıkan, tamağı orup gelen bay kaldı. Hazır uçurga şeyin Batır ene namını alan bay yok. Kızları Batır enege çıkan. Ben bu demine yatıp durup dokumentlerini sazlap yönetsem, al yerden çift jakta işte bir baldarga spravka gerek eken. Al yerden yaşa vafat degen spravka berбейт eken. İşler жатат degen spravka öğretken. Oşonu koşup yönetsem, senin spravkan tuğra emas, yaşa vafat degen spravka aldırtıp bergen, andan keyin oşol eme öğretken. Ve 4 yıl olup kaldı. Alttan kelgende dagı çok işga koyup, narı verip çoğalay aylı hükümetine zadaniyani bergen. Biro hazırga çayın, bana bir daha kızıkkan adam yok. Men özü çoğalay aylı hükümetinin kızleşme kışlarında duran. Familiyam Güdüvayt Nurmana. Eğer mümkünçülüğünüz olsa, oşal kempirimde hatta ayıtmalı 78 yaşta Bahtırene namını alıp verseniz. Ayardardı kutluklağında jönle közüne yaşada tamağı oruçlar, tamağı çıkpay. Sizge surao, түшүндүм асыл. Sizge İkinci surao. mesele, kızıleşme kışlarında Bakıyorsunuz, birinci suroonu bütün, ikinci suroonu. Kim tiyešeli, akim. Kolga algında, bunu özü gözömölge algında berdi. Jetiyor ala törögön enege Batır ene daroo beriliş керек. Туурабы? Неге берилбей жүрөт? Ушунча жылдан бeri. Акыркы балаңыз канча жашта? Эң кичүү балаңыз.
Bakırcı olan falan çakalılıktan böyle. Niye vermeyiz karar bakıyorsunuz? Sattırıp verir. Benimle taktırın. Yekinci mesele bizde kışlakta 3 kilometre asfalt döşektirmen olup 1 kilometre bütken, kalgan 2 kilometre bütmeye kalıp kalgan. Bizde kışlaktan şahın taşı teken bu oğur maşiniler yolun boydaki yüzlerge sapsem çanı basıp kalar. Eğer bir küçülük olsa oşan 2 kilometre жерге asfalt bastırıp verseniz. Ben oşan köygenim için sizden ayrıca benim kentimin yönünde Oldu, geldiğinizin meselesi çeksetmeyin. Bir yakacağız oldum. Asobiyiz emeğe op koyalım, atletkene op koydum bunu. Günde bana kompüter açkanda görünüp durat, ben sizin geldiğinizdikin batırınesin, kontrol edip duramam. Minister buna, görünüyor buna. Ben kakşav aytıp geletam buna, 5 yıldan beri. 1 kilometre yol ne kadar jasap ağladı. Buna daha bir misalda 1 kilometre jasap koyup kettiler acerga. Al yol 5 есе kımbat olup salındı. Тура jet görünmesi. Тура. Саламатович, Буга чейин мындай болуп тур да, илгертен бери эле. Жолдорду эмне үчүн айылга апарып туруп, бир айылга 1 километр салып коюп анан кетип калат. Ал айылга мына 3 километр жол салыныш керек эле деп атат. Кээ бир айылдар бар 10 километр салыныш керек. Анан айылдын бир көчөсүн, бир мындай центральный көчөсүн 500 метр 1 километрди жасап коет экен дагы эле, министрби, депутатпы, анан барып мени шайлап кой, мен жасаптым дейт экен да. Ал жол 5 есе кымбат жол менен бүтөт да. Расход менен. А жолду салыш үчүн 5 километрден минимум 5 километрден кем эмес салыш керек. 5-10 километр жерге барып туруп ал жерге бетон жанагы асфальтта бетон саласың, ошончо техника апарасың, ошончо инертный материалдарды ташыйсың, ошондо арзан болот себестоимость. Ана мен какшап келатамын, дагы деле баягы 1 километр жол сала койбой адаттылар бар экен. Кайсы жол салынып калды эле? Кайсы жылы салынды эле айтыңыз жакшылап. Я мен сага эскертүү бердим, эгерде дагы ушул күндөн баштап, ушул жылдан баштап дагы улана турган болсо, 1 километр айылдын ичи, анан дагы бир жерге 1 километр, анда таарынбайсыз. жарайт. 5 километрден кем эмес. Айылдын иштерине кирдиңби, киргенден кийин бүт айылды жасап чык. 500 метрин жасап кой, анан калган айылдын жолдор чаң басып жатпасын андай. Бунакта Саламатович, мындай маселе, асфальтобетонный завод жок. Биз болсо мына акыркы 3 жылда сиз бөлүп берген каражаттын негизинде 10 завод алдык, бирок аларга Ош, Жалаба, Чүй, Көл, баягы жол көбүрөөк жерлерге койдук да. Азыр этапта биз бул жака завод алып келишибиз керек. Себеби дегенде Оштон алып келип салган асфальттын сапаты да начар болот. Мен ошону айтып атам, ошону айтып атам. Элестетме, чоң айылайдын бир айылына алып келип туруп 1 километр асфальт басып кеттиңер. Не деген расход кылдыңар, перерасход кылдыңар. Чыгым. 5 есе кымбат салдыңар ошол жолду. Ортодо акча жедиңер дагы. Эми сен айтып аткан жокмун буга чейинки министрлер, бул киши жаңы эле министр болдуңар. Ортодо жедиңер да акча. Мына монча техниканы алып бардым, монча солярка кетти, анан асфальтты бияктан 200 километрден таш бардым деп туруп. Ошон үчүн айтып атам, 5 километрден кем эмес жол жасалбаш керек. Айылдарга да жетебиз. Жеткенде айылдарга 5 эмес 10 километр, 20 километр болот бир айылдын жолу. Эми айылга жеткиче чейин биз жана райондор аралык 2 айылдын ортолорундагы жолдорду салалы деп атпайбыз. Стратегический баягы биринчи эмедеги жолдорду, кезекте салынып турган жолдорду. Андан кийин анан айылдарга жетели. Антип баягы депутаттын суранычы, анан колунан келген министрдин суранычы кылып салбагыла азыр болду. 1 километр жол, 500 метр жол. Жарайт. Биринчи программа. Мен Чоңалай районунун тургуну болуп. Кезера 8 жылдан бери чыгарыптын. Биздин Нурке Дыйкан чарбасынын үлүш жеринин эмеси мындай. Токтому жок болуп жатат. Анан китеби берилген жашылыкты. 13 адамга 35 сотик жер берилген, дагы 4 гектар 55 сотик жер алганбыз. 1995 жылдан бери төлөмүбүз отол керек табылды. Токтомуну акимдерден кабыл алып берип Развитияга тиешелер барбы? Соцразвитияга тиешелер. Неге пенсияга чыкпайт 8 жылдан бери? Эгерде жери бар болсо, соцфондко төлөп келаткан болсо, неге чыкпайт? Райондун жетекчиси. Аким, сиз караңыздагы азыр чогулуштан кийин кабыл алып,
арызын угуп, документтерин текшерип көрүп, эгерде төлөп жүргөн туура болсо, сол фондко жери бар болуп төлөп жүргөн болсо, немеден чыгарып алат пенсия. Минимальный пенсия азыр канча бизде? 8 миңге жетип калды, чыгып калды. Айына 8 миңге чыгып калды. Кабыл алып азыр. Кийинки. Экинчи микрофон. Урматтуу Садык Мурматович, сиз өзүңүз айттыңыз эле, биз Чоңалбайды эме чек ара зонасы деп билебиз, көңүл беребиз деп. Мына сиздер ошол Чоңалбай зонасына чек ара макамын бергенсиздер, баткен сыяктуу эле. Бирок финансовый подкреплениеси болбой калды да, жеңилдиктер жок, пенсионерлерге кандай районда өнүктүрүү фонду баткенге берилгенде акча берилбей калды да, ошол жагын чечип койсоңуздар жакшы болот эле. Мына алыста эч ким келбейт экен, асфальт жолу дагы жок деп атат. Ошол райондун чек ара зонасына бериле турган акчаны ушуга берсеңиз, бизге бербей эле ошол асфальт жолун салып коет эле да. Рахмат. Анан экинчи жанагы аксакал берген объездной центрди айланып өткөн жол. Кытай кайдыңдын жолу бар. Ошол транспорт министри ага жерге асфальттын кереги жок. Фуралар өтө турган эле тегиздеп берсе, ошол жол дагы чечилип калмак да. Ошол менен айтайын деген. Рахмат. Жол министри эске алып. Кийинки микрофон. Экинчи микрофон. Мен айтпай Таврды Кашкасуга өкмөтүнүн 2015 жылы Кытай келишими менен инвесторлор менен газ боюнча газ түтүгү боюнча судаш президент. Бул 2015 жылы компенсация төлөндү, 2018 жылы баягы 6 жылдыктарга төлөп туруп, 30 жылдыктарга төлөбөй калды. Анын кошумчасы баягы 30 жылдыктар, 35 жылдыктарга биз 40-50 киши баягы үлүшсүз калып жатабыз. Өкмөттөн жер берилет, силерге кайтарууну арендага жер берилет деген, ал жер да жок. 18 жылда келишим да жок. 18 жылдагы келишимди бергиле десек, баягы 2015 жылдагы келишимди копия кылып которуп туруп, баягы неме колубузга берип. Менин түшүнүмдө газ өтчү, труба өтчү жерсиздик болуп, аны компенсация беребиз деп, бирок бербей кетти. 2018 жыл 15 берилген, 18 берилди. Аким бар бул маалымат боюнча. Бул боюнча мен сизге Бакыт Төрөбаев келгенде да бердим, депутаттар келгенде да бердим, бул кайрылуу болду. Акимдин жообу качы? Бул газ түтүктөрү боюнча булар сатып жиберген. Багынан эсебин чыгарып туруп сатып алган, анан айрымдардын суу түтүктөрүн аренда калган. Булар жана газды сооружениялар тура туруп ченip булар багында саткан. Анан ошо жанындагы эле үлүштүнеси газдын түтүгү өтөт деп 6 жыл сайын булар аренданын договорун узартып компенсация акча алып келишет. Булар ошону талап кылып атышат. Мыйзам боюнча биз былтыр тастыктап түшүндүрүп бергенбиз. Кошумча Айдос суга жери боюнча биз жана жогоруда айткан 2000 гектарга чейин деп бул планга койдук. Айдос суга жери которулган болсо биз камсыздап беребиз. Канча иштетип алып турган болсо мүмкүнчүлүгүнө жараша. Айдос суга жери менен камсыздап алып. Чечкилер баарын ошол жер үлүшү барлардын баардыгын сатып ийгендерин кошуп туруп чечип, тактап баарын точканы коюп коюлат. Мындан кийин мындай маселелер көтөрүлбөсүн. Түшүнүктүү. Үчүнчү микрофон. Assalamualaikum Sardın Kocayış. Bizim Çamalay'a hoş geldiniz. Ben Atatürk'ün Cerbaşay'ın turgunu Arzukul Atkoviç. Arzukul. Ben şu köy yıldan beri şu Altındara Dikan Çarbası'nda Dikan Çarba müçesi olup şu balam bulgun 95. yılda. Bu şu balamdı nizamsız köylüğünü berip başında. Kim başka köylük berip Göz Reisli'deki turgunlar üçüncü kıskası köp yıldan beri tartışıp kelişti. Prokuraturaga bersen kıskası жергиликтүү бийликтеги да чечен калды. Арга сизге кайрылышка туура келди, өзүнүн жеке маселелери. Шуну бир көзөмүзгө алып, Кайсы органдар тиешелүү бул маселе? Кимге тиешелүү? көзөмүзгө алып ушул менин бир муктажым чечип бербесеңиз болбойт. Биз өтө бирибиз ошол неме болуп атабыз да. Dikan Çarbaş'a жооп берди ата. Керекти. Ошол себептен аны бере албай атабыз. Магниста кылышкан бардыгы айыл өкмөттө катталып турат. Налогун төлөп жүрөм. 26 жылдан бери Диkan Çarbaş'ın башчысы пайдаланып атат. Налогун төлөп жүрөм. Көйлүгүнүн айыл өкмөттө катталып турат. Балам тизмеси турат көйлүктө. Көрсөңүз болот. Мыйзамды отоло бузган. Кабыл алууга дагы чечип бергиле, эгерде чечилиш керек болсо чечип бергиле маселени. Hoş geldiniz sizge Sadık Yapar. Sizin de kendi adayın kişi olduğunuz gibi. Ben buna
Bilim yönü çağdan kayıpçıdan sizge. Atınızda aytыңыз. Men Topçubayga bilayım. Şu Darot Kurban'ın turun oğlumun özüm gelecek balda bakçasında işlep bilgenim. Jardan terbiyat oldu. Bizim sergimizde öğrenin sasayla bozuşup buzup kayramanlığı caminin turuzatlar. Biroq bizi şu жерде buzatkan mezilde bizge üç grup olub işlegenmiz. Üç grupların biri de Joel White'de 100 hareket çıkarıp biz 100 hareket işleyotkanmiz. 100 harekette şolu. 55 bala dep 25 balanın nimesi bilim berip bizge bardıq nimeli yetekçileri var. Ruhsatını. Şunu işletetkandy. Bu rayonun içinde o nime berseniz de ayağı жақсы болады, тазалап берсеңіз. Қашанғы işlegen rayonda işlеп жүргендер бар. Şu жерде бар жоқ білмей қойғанда, соларды тазалап берсеңіз сізден сұраныңыз. Сол işlegenlerдің қызықшылығы менен екі группа қылабыз деп біздің бір группаның жоғын әрекет қылышып, өзіңіз тұрғанда бізде 9 айында үш келгенде аяғы суық болады. Балдарымыз ажырақ болып, бала сәдіктерден ақшаларда. Себебі баламыз бар деген сәдік үшінде болған бізде менде өзімде 6-7 бала қарап атқанмын группамда. Шереген Мұратова деген тәрбиеші орып қалып денсаулығына байланысты ояққа кеткен. Мен өзім де істегенмін. Менің атымнан жетекшіміз бала аз деп районға жазып бара беріп, екеуінің орталығында келіштің бітуге қалғандықтан бізге өчөштік менен шундай неме қылып тұрып, мыйзамсыз бұйрықтарды шығарып үшін іштен жеткізіп қойдылар. Мен бирок районға келдім. Районға барып, шундай болып штат келдім. Ертесі арқадан қылып бардым. 2-3 күн. Болды, түшүнүктүү. Мындай маселелерди бул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде аким сиздин маселеңиз да. Шундайларды караш керек. Кана сиз жооп бериңизчи бул маселе боюнча. Эмнеге ой жеткизген болот? Урматтуу Садыр Нурможоевич, Абаркол министринин орун басары Жусупбекованын делосун ташыгына. Мен бул маселени бүгүн тааныштым. Анан мен чыкканда эгерде мүмкүнчүлүк берсеңиз, мен арызын алайын дагы, анан так баарын териштирип чыгайын. Териштиргиле аким сиздин ишиңиз да булар. Качан болуп аткан окуя бул? Урматтуу Нурможоевич, бул жаш келечек балдар бакчасы авариялык абалга туш келгенде биз райондун өнүктүрүү фондунан курулуш ишин баштаганбыз былтыр. Сайты жабылып калбасын штатын кармап туралы деп бир үйдү ошол жерден арендовать этип бүгүнкү күндө иштеп келебиз. Ошондо шартына байланыштуу группа кыскарган. Ошо кыскарганда эжелер туш болуп калган экен, азыр айтып атат. Быйыл сентябрь айында куруп бүтүрөбүз, кайра восстановить этип жумушуна сайт бүткөндөн кийин кайра булар сентябрь айында иш менен камсыз болот, ордуна келет. Түшүнүктүү бул. Экинчи. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нурможоев. Менин атым Жамыш, жаш элек айылы. Эң чоң тууну өзүмдүн ишканамда өндүрүп даярдап, ушул өлкөнүн ынтымагы үчүн белек катары тартууладым. Анан азыр мен сизге кайрыларым ушул мамлекеттик тууну жасоого менин уруксат кагазым болбой атат. Экономика министрлигине, башка маданият министрлигине, жогорку кеңешке ар кайсы жерлерге кат жазганымда бардык иш жүргүзүү боюнча уруксат кагаздары берилет экен, бирок ушул мамлекеттик атрибуттарды жасоого ушул урматтуу президентибиз сиз гана уруксат берет экенсиз. Менин кайрылышым ошол. Суроо, жана Ала Тоо аянттагы илинип турган желекти ошо сиз жасап бергенсизби ошону? Биринчи мен жасап бергенмин, биринчи сиз көтөргөн, эгемендүүлүктө. Сиздин мекемеңиз каякта, бул жердеби? Мекемеңиз каерде? Менин мекемем Ошто. Оштун өзүндө. Анан баягы сынооско учурап калган, мен ал сыноос боюнча сизге эметпейм. Өлкөдө андан башка деле көйгөйлөр көп. Кудай буйруса мен азыр бир жерде арендага иштеп атам. Ишканам иштеп турса, желектердин бардыгын сизге заказ берсек, сиз жасап берип тура аласызбы? Жасап берип кылып, сапаттуу. Ооба. Анан кечээ сиз бияка заказ бергиле, башка чет өлкөгө тияк эмес. Анан ошол мени бир убактыңыз болсо, ынтымак ордуда бир 5 мүнөткө кабыл алып койсоңуз, себеби өлкөдө дагы мынау жаңа ачылып аткан мектеп бала бакчалар боюнча кыргыздын жоголуп бара турган каада салтын, үрп адатын, мынау керемет үзүскөл чагылдырылган сонун картиналарды жыгачка ушул кол өнөрчүлүк балдар менен жасаймын. Бирок азыркы күндө бардык тармактар боюнча Кыргызстанда кадрлык маселе жетишсиз. Мен азыр баягы стройкада иштей албаган, мисалы баса албаган же мүмкүнчүлүгү жетпеген 20-30 баланы иштетемин. Эгер мен ким Асхат дамыйлар менен берип кой, мага алып келесиң кабыл алганда. Рахмат. Чоңалай районуна кош келипсиз. Чоңалай районуна келип природасын бир көрүп кеткен адам чарчабайт. Biz sizge yardım veririz, egemendүү Kırgızстаныбызды бирге өрүндүрөбүз. Рахмат.
Mikrofon. Салым Сандук Гуржевич. Карватпур районының тұрғыны миссияның пенсионері Мужаев Султан. Менің айтайын дегенім, ал жол, бұл жол, алдарадағы деп айтқанменен насия құйрықтан нағып дейді. Мына өзіңіз көрдіңіз, Дарот қорған жолының Борбордық жолы уже 7 километр. Уже 7 километр жолдың тегерегінде bir жерде бір сапатты тротуар жоқ. Жоқ дегенде односторонний тротуар жоқ. Ушул тротуар менен машинада жүрөт, окуучуларда жүрөт, пенсионерлерде жүрөт, балдарыны жетелеген садикке окшогон чалдарда жүрөт. Ушул жолду кандай кылыш керек, кандай министр келеби, депутат келеби, ушул көйгөйдү дайыма мен айтып жүрөмүн. Көбүнчө жол эгиз дагы үйлөр төмөндө калып кеткен. Жолдан чыгып кеткен машиналар үйгө чейин кирип кеткен учурлар болду. Андан тышкары ушул жолдо көмүрдүн майдасын ташыган машиналар заңда айдап Кытайга кетет, Өзбекстан, өзүбүздүн Кыргызстан территориясында неме болуп атат. Ушул жолду мына өз менен Кытайдын Кайде заводу неме кылган, ушул дайыма айтылат, айтылган менен эч ишке ашкан жок. Ал адамдарды дебейлеп кеткен учурлар, окуучулар туруп кеткен учурлар абдан көп болду. Бирок ушул бойдон калып атат. Жок дегенде односторонний тротуар ушуну бир караштырып берсеңиз. Жолдун бар болгон ширинасы 7 метр. Кандай чоң машиналар эртең Тажикстандан каттаса, алар бул международный трасса деп ал закон, бул закон аларга макул. Тротуар боюнча. Андан кийин тротуар жасап бериш бул өтө деле оорчулук келбейт. Тротуар жасап бергиле. Проекти даярдалып, бүттү транспорт министрлиги каражатын чечип берди. Сентябрга чейин 2 тараптуу тротуар куруп берет. Экинчи бөлүм, айылдын борбордук бөлүгүнө куруп берет. Болду, жакшы экен. Экинчи бөлүгү, экинчи маселе. Жана майда көмүр ташып чаңдатып атпайбы? Транспорт министрлиги силер текшересиңер, тиги перевозкаларды. Обязательно тент жаап алып ташыш керек майда көмүрдү. Мындай ачык ташыбаш керек. Түшүндүңөр, э? Ооба, түшүндүк. Правиласы бар да өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди сактатып, мындай чаң болуп учпагандай кылып үстүн жаап, бекем жаап алып. Ар бир көмүр ташыган машинанын үстүндө тенттер болуш керек. Тенти жок, вообще көмүр кенден чыкпаш керек жолго. Жол көзөмөлдөнгөн. Мына бул Бурган суу боюнча Сахнолдун нар жагы алайга карайт, Бурган суу өзү бер жака карайт. Менин бир тууган сиңдим канча жылдан бери пенсияга чыгарбай жүрөт. Келселе Бурган суу китепте жок дейби? Не дейт? Биз о курултайга кат менен жазылдык деп, мына 10 жыл мурун айтты деп чечилет деп. Шуга чейин чечилбей келет. Шуну чечип бериңиздер. Жогорудагы айткандай 4 айыл бийик тоолуу статусун албай калгандыгынан булар пенсияга 4 ай, да? 4 ай. Бурган суу, ынтымак карашыбак айылдар боюнча. Бул эми мындай да, муну жана кеңешмеде мага белгилүү болду. 2006 жылдары биз кабыл алганбыз, анда мен депутат элем, 1800 метрден өйдө айылдардын бардыгы бийик тоолуу айылга кирет деп. Льготалар берилет жанагындай. Ошондо бул 4 айыл эмнегедир кирбей калыптыр. Бияк 2000 метрден бийик да, туурабы? Бул түшүнбөдүм да мен, эмнеге мындай 4 айыл кирбей калды? Топтом кабыл алынып атканда айылдар бүктөлө элек болду. Топтом чыккандан кийин айыл айыл статусун ала элек кезде болуп калат. Срочно немеден 4-төн киргизгиле азыр. Уже айыл статусу барбы азыр? Бүгүн бар болсо киргизгиле 10 чакты күндүн ичинде эле бүтүрүп коет ушул нерсе. Түшүндүңүз? Бул сенин ичиңде экен. Киргизип бергиле да. Рахмат, чоң рахмат. Аксакалды ичип барам. Assalamu alaikum kızlarım, urmaktуу sarıgız, koçoyuz, şükürüz. Benim kayda turgan meselem, bunlar büyüklülük zorluk boyunca. Buna yetmiş deputat geldiği vaktin takayışını düşman kaynaklasın. Buna büyük karındaşım, buna kolsuzluk komitetinde de kaynaklan sosyetler arkalı yerin bari kötüle buna hazır usulda 4-5 balası bilen benim karındaşım kötüde kalıp korkmuşundadır. Al özü asker gensip, bir tuğan akası belli kayırdağın baldarga zıvana kılıp apalarda alıp çıkıp ketkenler. Bu yüzgösülerdi keşenler yok. Bu yüzden tatecini karaştırdı etken.
Bardıq baylıklarını tuğanlarına, ecesiyle katlatıp, hazır eş nersesi yok, gaday olup kaldı. 80'den aşık zapravkası var. Kırmızı'nın bir mecenatının de özünü kitapta kirgizgen bay, üçüncü hazırdı. 5 olan inesini 60'a jakındap nevre suyup otura turgan kezde sen köçöde kalış керек deydi. Бұл бойынша мен хабардармен интернет бұлақтарынан көрдім, бір по-моему Камал шықты ма, же шыға лекті. Камал шықты өткенде шоқ Камал шықты, мен бұдағы депутат болса керек эле, по-моему. Мен ошон үчүн интернет бұлақтарынан эле билем, башка маалыматым жок. Прокурор дагы кимдерге деле иштеди, ички иштер кызматта өкмөт биргеликте иштеп ушул маселеге чекит коюп койгулачы. Чекит койгула териштиргиле кайсы имуществосы аялына тиешелүү, кайсысы бүйөсүнө тиешелүү, ушундай маселелерди тез эле чечим чыгарып туруп, точканы коюп, адилеттүү карап туруп, калыс карап туруп адилеттүү чечимди коюп койбойсуңар. Эгер силер чече албасаңар сотко жибергиле, иштерди тергеп туруп сотко жибергиле, сот точканы коюп койсун. Ушундай силердин эле ишиңер да мына ушу жергиликтүү эле бийликтин эле ушу. УДНК, областтык УКМКныкы, мисалы прокуратура, областтын соту эле чечип кое турган маселелер ушулар. Мен атым Жайлабай. Сизге жооптурганга Кудайга чексиз мактоолор болсун. Менин биринчи суроом курултайга 2 жылдан бери жаш тилектер 2 өкүл шайлайбыз, жергиликтүү бийлик жөнөтпөйт. Биринчи суроом. Экинчи суроом элик лицензия берилиптир Чоңайга. Бизде жаш тилекте иштеп атканыбыз 4 лицензия ачып иштеп атат да, калганы күнүгө келет ачабыз депчи. Бизде жер көтөрө албай калдык ошо экология боюнча. Şu ürünü sizge getireyim gelmedi de. Oldu mu? Daha çok nemelerim var. Kurultay boyunca buna bardığınızlar nesinizlerde olsun, жергиликтүү бийлик таптакыр кеңешпеш керек. Айыл өкмөт, аким деген аралашпаш керек. Жергиликтүү кеңештин төрагасы уюштурат, депутаттары уюштурат элдик жыйынды. Анан эл өзүңөр шайлап туруп жиберишиңер керек. Анан 2 өкүл шайласак жибербей коюп атат деп, ким жибербей коюп атат? Эмнеге шайлатпай коюп атабы? Жок, шайлап өткөргөндөн кийин жергиликтүү бийлик соттолду деген чечим чыгарып билбейм кандай. Соттолгондор болсо анда болбойт. Эми закон бар, соттолгондор. Бири соттолгон эмесмиш. Бири яна кичине эле соттолуп турбу? Биринчиси соттолуп туруп, экинчиси кичине эле соттолуп турбу? Болбойт андай. Анан эл мына элге биз силерге бийликти элге өзүңөргө берип атабыз да, колуңарга. Мына курултайга эркин шайлоо. Акимди, айыл өкмөттү катыштырбай атабыз. Мен муну өзүм көзүмөн деп атам. Мына уюштуруучунун башкы ор вопростордун башында турган мына Азамат мырза көзөмөлгө алат, баарыбыз көзөмөлгө алабыз. Эмне үчүн дегенде айыл өкмөт, акимдер баягы бакырчак-кыйкырчактар бар го. Менин бир уурулук иштеримди же туура иштеримди айтып ийбесин деп жибербей коюшу мүмкүн деп ойлогом мен азыр. Экөөбү көрсө баягы соттолгон экен, ал соттолгондор болбойт. Мындан ары деле ошондой болбойт. Барсын жибергиле, силер жиберген кишилер барсын курултайда сүйлөсүн. Шайлоо боюнча да ошондой. Мына жогорку кеңешке шайлоону кылдык, өзүңөргө эркин шайлоо бердик, өзүңөр шайладыңар, кишилериңерди жибердиңер. Эми мындан ары дагы ошондой болот. Жергиликтүү бийлик кийлигишпейт. Мугалимдер, врачтар аралашпайт. Эмне үчүн дегенде силерге түздөн түз өкүлүңөрдү өзүңөр жибергиле деп мына силердин округтан 3 депутатка, 2 эркек, 1 аялга орун берип атабыз. 90 депутаттı, 30 округтан республика боюнча. Биз дагы ушуга көнөлө мындай акчага сатылбаганга, тааныш билишти кылып шайлабаганга, мындай иштей турган, жаш, мындай энергичный, грамотный адамдарды жөнөткүлө да шайлоого. Анан акчага сатылып шайласаңар, анда кебетебиз баягы илгерки 30 жыл мурунку кебетеге түшүп калабыз кайра. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарындай талкуу кылып, анан ушу баланчаны шайласа жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Ушул өсчү бала деп туруп, ошондой өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлай бересиңер, ой ошо өзүбүздүн бала, өзүбүздүн айыл деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп, 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми райондун маселеси керек. Анан ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. А жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Баягы Чоңалай районундагы
жалпы чоңырай ели мал менен мына картошка менен гана эме кылат. Жанагындай дыйканчылык кылат, тиричилик кылат. Анан ушул жанагы сайыз мезгилинде жолдун алыстыгынан жолубуз 350-320 километрден Ошко каттайбыз. Ошондо бизде бардыгыбызда совхоздордун перевалочный базалары бар эле да. Ошо Ошто перевалочный базалар бар эле. Ошо перевалочный базага ушул жердеги чоңырайлыктар малыны, картошкасын алып барып алып туруп, эми алыскы жерден түнү жөнөйт ошол жерге барып туруп, бир аз тыныгып алып туруп, анан кийин эртеси базарга койгонго ыңгайлуу шартыбыз бар эле. Анан ошол боюнча кабарыңыз эле болсо керек, баягы Пик Лениндин Çaldırtыңыздарчы. Ушул киши жана Кашкар суу базасыны мурдагы совхоздун директору маркум болуп кетти, экөө ушташып кетип эле ошол перевалочный базаны тартып алган. Акча деле төлөбөй, бардык ушулар бардык калпай турбай, урушуп кетип эле тартып алган. Андан кийин машинасы менен тартып алган. Эми ошол мезгилде ошо сайыс тарап жанагындай тартипсиз мезгилде ошолор туруп күч келгени тартып алат эле, ошентип тартып алган. Ошентип ал жерде дагы анан кийин Чоңалай базасында жалпы экөө биригип бир жерде турат 2 километр 2 гектардай жер. Ошол жерге чоңалайлыктар алып барып туруп, мал кармын кармап бир аз тыныктырып, анан сатат элек да. Азыркы мезгилде бир чоңалайчы мынакей эгерде калп болсо мына өздөрүнөн деле сурашсаң, бир адам дагы бир малын алып барып сата албайт. Себеби бул жактарга жанагы алып барып ошол жерге 1-2 күн кармап тураткан бир ыңгай жок да. Себеби бул жактан барып ичи табышы барып, чычкак болуп калган уй, семиз үй деле бекөрү болуп калат экен да, ал жактан соодагер албай калат дагы. Ошол жердеги Оштогу тегерегиде турган жанагы алып сатарлар алып алып, ошолордун жанагы жагдайлуу кашарлары бар экен. Жалпы эле шаарларда ушундай Садыр Кожоев. Ушуга өтө көңүл беребиз. Мен айыл чарба ажис катары айтып турам. Анан ошолор алып алат дагы, ошол жерде жанагы кашарларга бир аз тыныктырып, жанагы видиге чыгарат дагы, ошол жанагы этти качан кымбатташын ошолор шарттап жатат. Эми бардыгы дебейм, ушундай деңгээлде Кыргызстан башчылык көрүп атат да. Ошондуктан мен айтарым, ошол жанагы берилип кеткен жана перевалочный базаларыбызды бизге кайтарып бериңиздер. Эгерде кайтарып берилбесе, ошол Ош же Кара сууга бизге ыңгайлуу 50 сотук эле жер сурайбыз. Баягы айыл чарба багытындагы жер болбосо дагы, ошол 50 сотук жерге биз мал карыбызды алып барып туруп, бир пресс жалынат экен. Алып барып 1-2 күн малыбызды кармап турсак, жанагы өзүнүн видиге чыга түшөт. Болду, түшүнүктүү. Болду, түшүнүктүү болду. Көп айтпаган сөздү. Мен кыска эле жакшы да. Мен түшүндүм уже сиз жарым сөзүңүздөн эле. Губернатор менен министрлик силер уюштургула, мына Алай Чоңалай элдиги үчүн Ошко жакын жерде бар. Малын алып барып, анан 1-2 күн мурун алып барып коюп, же бир жума кармап, кийинки жумада сатап тургандай кылып коюп, бир жер бөлгүлөө дагы, жер алып экөө уюштурсаң, тыйынын мен бөлүп берейин, ошо кармап, мал кармап тура турган жерге. Түшүндүңбү? Ушундай түшүндүңбү? Болду, бул ишиңиз бүтөт анда болду. Мага сметасын эме кылып туруп айтасың анда. Дебейт. Анткени мал чарбачылыгы менен жан баккан элге ошондой шарттар түзүп беришиңиз түзүп беришиңиз керек. Саламатсызбы, Садыр Кожоевич, хуш келипсиз. Телебалдуу Айдарбек, Чоңалай району. Биз үй бүлөбүз менен 18 январь күнү Автакырсыкка кабылдык, Токтогул районуна. Бул жерде мен байкаган нерсемди ушундан биздин табырыбызда бар экенин көрдүк. Бизден кийинкилер көрбөсө, ушул мыйзамдарды бир калыбына келтирсе, Чоңалай району эмес, жалпы Кыргызстанда ушул нерсе тартипке кетсе деген ойдо сизге кайрылып жатам, кат менен кайрылсам деле сизге жетпек. Ошол жолдогу жылкылардын көзөмөл болбогону, ошол малдын ээлеринин ошол малы өлсө, баягы Автакырсык болгон жерде адамдар больницага кеткен учурда малын алып кетет экен. Бул жерде ушундай сезим болду. Биздин өлкөдө ушул адамдын өмүрүнөн малдын жаны кымбаттайт сезилди да. Бизге мисалы үчүн эч кимиси келбеди. Биз адамдын жаны менен алышып, ошонун жанын сактап калып чуркап жүрсөк, малдарын алып кетип атат да. Каршы тикердеги машиналарда жылкыны урган. Алар сразу айтты: "Аке, кетип калыңыз, бул жерден жылкынын ээси табылбайт. Табылса дагы чарап көбөйт буларды." Алар кетип калышты, бирок 2 күндөн кийин ушудан пайдаланып ыраазычылык айтып коюшум керек, Токтогул жигиттин Оперзан улан деген жигит таап берди. Ошол адамдар 2 жылкысыны адалдап, пулдап, ошол ойной турган. Биринчисини мен өзүм ошол кимге болсо да зыян болбосун деп муздап адалдап берип кеттим. Эми мен эмне айткым келип атат? Ошо Кыргызстанда ушул мыйзам бар экен, Автакырсык деген мал менен болгон болсо,
малдын эти күнөөлүү деген бир сала мыйзам бар экен, сотко жетпей шаршап калат экен да. Ушул мыйзамдарды калыбына келтиришибиз керек да. Анан мен мисалы үчүн Россиядан машина айдап келип жүргөм, Россиядан келе жатсам, лед фаралар, кышында жаздык дөңгөлөк менен жүргөндөр, анан трассаларыбызда бүт мал жүрөт да, биздерге качан тартып болот дейм. Ким күтөт, мүмкүн мезгили келип жетти да. 500 миллион сомдук машиналар жабылып калышат, адамдын ден соолугу жоголуп калат, адамдар өлүп жатат. Ушунчалык автокырсык көп болот экен мал жактан ошол территория, шаарлар территорияда. 3 күндүн ичинде 3 катталды да, көбү колушуп кетип атышат. Адамдар штрафстанциясына кирсек, 30% машина ошол мал жабдыктан гырткыдан кирип атышат да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды жандайып койсоң. Хорошо, мен тапшырма берем. Анан дагы ушул 15-нде 30 алып ошол келинчегим 3 айдан бери Оралда Бишкекте жатып атат. Токтогулга барам. Мен ал жерде жалгызмын, ал жакта баары жергиликтүүлөр. Ошол мыйзамды чечим чыгышына мен мисалы күмөнүм бар да, кимге кайрылам жардамыңыздар керек да. Министрдин орун басары. Мал жабдык боюнча бөлүү бар, күнүсүн чыгарып коет, баардыгына ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Малдар күнүсүн болгондо мойнуна патруляттерден коюлгула, иштерден коюлгула деп. Бирок баары эле кыла бербейт экен. Элдер кылып атат, бирок кээ бирдер кылбай болот. Ошол эмесин жети жолго көбүнө караңгы көп чыгат экен. Ошол маселе бар. Ал боюнча иш алып атабыз. Толуккандуу туристтерге. Азыр чогуштан кийин кабыл алып, дагы бир маселесин суранып атпайбы, ошону кылып жардам берип коебуз. Азыр эле кабыл. Üçüncü mikrofon. Assalamu alaikum. Hürmetli hocam. Abi 3. yol körgönmekte konuşalım bizde. Bağlaştırmada konuşalım. Ben hazır birinci yerin köygöyün bu açıyı kötörüp kelgenimde yemi kötörmeyin de kaldım. Den solum del olma kaldı da kaçay. Birinci özümün köygöy. 30 yıl burungu bir içime katıp tutkan dersene şu жердештеримдин altında айтышка туура келип калды. Hürmetli. Сагыл Нургужаевич, siz bu boyunca bilesiz, ökөz barılaşkanбыз, ал mezgilde sırt jakta жүргөнсүз, telefon arkылуу байланыштырганбыз. Биздин көчөгө күтүп деген тийди деп ойлонсо болот. Бирок акыркы күндөрү мен мына 56-га кирип калдым. Ден соолугумду начарлап, Россияда дарыланып келдим. Бирок ошо Россияда келе жатканда анда да келбейт эле, мага кайтыш болуп айыргасынан келгенде ошо киргенде сизге жолуганда тур аракет болуп жатканда как раз баягы сиз оңго делегатка баягы оңдо кеткенсиз иш сапар менен сентябрдын 25 эле. Бул деген эме жарылуу айтайын. Менин ушу айткым келди өзүмдүн жердештеримдин астында. Буга чейин канчалаган кайрылып көрдүм, бирок жыйынтык чыкпагандан кийин баягы мезгилинде өзүм ошол 30 жашында 1999 жылы 25 январь күнү ушул Дарокко Жекенди айылынан келген окуучулар үстү ачык баягындай машина менен кетип жатып Швед дарыясына түндө кулап түшөт. Артына мен өзүмдүн улам менен барып 28 адамды 2,5 саат могу жерде суу кечип калп сүйлөдүм олар айтсын. Sudan men alıp çıkarım. Eki ölüm bulgan. Oşa dedi. Buna işlemeseniz hazır. Oşa men alıp çıkan, saklap çıkan hazır rayonumuzun zam hakimi oldu. Cünüs uyuşturar. Pardırıştek, yeter. Bir oşa mezgilde bayağı Musa Tarayıp bile bizim hakim uşul işte sırtka çıkarma hareketinde ben razımım rayonduk deputatlar. Şunu bir memleketli siylikler görsöktü öyle. Şunday var. Bu jör ketti bunun kızlar oyası. Ne zorlu. Ketті, ошо жерде айтқан. Ошо менен андан кийин алар көрсөткөндөн кийин жаап койду, ошо мен калдым, ал мезгилде 30 жашта экенмин, андай сезген жокмун. Көрүңүздөр. Мен ушуну аягына чыгарып алайынчы. Эми сиз менен жолуган албайм деп көзүм жетпей калды, ачык эле мындачы. Кыска айтпайсыз. Эми мамлекет тарабынан ушуга бизде көз болду, алдыда кереги жок. Мен сизге жегече жолуган деп туруп, канча каттарды жаздым. Канча Бурган сууда өзүңүзгө жолугуп туруп, ошол жерде да айттым. Бирок сиздин ишиңиз өтө көп. Билем, унутасыз. Ар бир адамды эстей албайсыз. Мына Чолпонбайды дагы бир эстеп коюңузчу. Мына кат, мына. Сизге 25 декабрда 40 жылы жазылган кат мынау.
Uşul kayra keldi, boşlanıp degende. Kıskaça. Al bunday olmaydı ekan. Mına emin ne olayım? Men börekten operasiya olgan. Ekinci gruppada invalid bolup kaldım. 7 balam var. Nevrelerim var. Men neçeyle alganda çeyin meni tuganlarım karışıp büttü. Dostlarım karışıp büttü. Oşa men neçeyle mi ketken rasxotlarım. Men sizge kayrılgam, esinizde olsa gerek. Sizge, özünüzge kayrılıp bayıllaşkan. Biro uşunçalık çıda büyütümüne bugün jarılып aytqım keldi. Bu açayın eldi koyunu çeçip düşürüp, hazır özümdün solumda onday elbette inanmışlar. Men Tataristan'da varıp 3 yıl oşa yerden Raşkı gözümün önünde oldum ben. Askat katını koş değil katını. Mağarat etmez. Oşa Askat'ta ben bergemiz. Oldu çürüktü. Hazır alıp koy. Şu yerde benim yerdeşlerimden aslında öyle ben koyuyorum ki sırala. Al oğlum biraz. Bak. Ahmet 4. mikrofon. Sabırlı hoca, men ağzım tam salgan deyim жаңа. Şosmosqa kirip kalkıp sizden jardam so'rab tutamiz. Nima bor bilmiyor. Men jardam berayotganda shu tam naragida salgan şosmos bo'lib qolib, şol jardam berib. Düşünmedim. Kayseri'de şu yerde üyüm. Garot Nega sunos bo'lib? Uy salib yeriniz sunos bo'lib qolyapti hocam. Canlan tutgan tam. Nega? Урмансарда жоюз биз былтыр сноско кирип калган объекттерди аныктап иш алып барганбыз. Ошондо бул эжекенин жанын салып аткан үйү 60 сантиметр кирип калган. Биз ошондо сразу айтканбыз, эжеке үйүңүздү куруп бүтүрүп алыңыз, эч кандай тоскоолдук болбойт деп. Биз тротуарды буюрса быйыл проектин даярдап атабыз. Жолдун жээгинде эле. Жолдун жээгинде. Бирок мишайт этпейт тротуар. Мишайт этпейт тротуардын артында калтырып коюп жашай бериңиз анда. 60 сантиметр болсо мишайт этпесе тийбей болот. Эми урматтуу туугандар, мындай кылалы, мына 2,5 саат болду. Эгерде мен азыр чоң алайга кечиресиздер, алайга кечирип калсам, аякта да кармалып калабыз, андан ары карай ошко тигүүчү учалбай калат. Ошондуктан азыр мындай кылалы. Мага уруксат берсеңиздер, мен бара берейин. Азыр микрофонго чыгып, сөзүн айта албай калгандарга, үлгүрбөй калгандарга. Бул жерге азыр аким берип чыгыңыз, бүт райондун жетекчилери чыккыла да отургула. Ар бирөөнүн сөзүн угасыңар. Каткабар болсо аласыңар, чогултуп туруп, кечинде мага жеткирип айтып бересиңер. Түшүндүңөр? А биз алайга барчуларга азыр уруксат берсеңиздер, биз бара берели кийинки иштерибизге. Мен бул бойдон эле келбей койбойм, дагы келем. Кудай буйрса аманчылык болсо, кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.